Евразиялык экономикалык биримдикке кошулганыбызга 1,5 жыл болуптур. Ал жака кирбегенге айлабыз жок эле. Бирок ЭАЭПке көздөй кандай даярдык менен кадам таштадык деген суроо пайда болот. Азыркы абалды карап баа бере турган болсок, даярдык эч кандай болгон эмес. Жылаңач баатыр сымал биримдикке кирип барганбыз. Эми азабын тартып жатабыз. Башка жылдарга салыштырмалуу товар айлантуу 19%га, импорт 20%га, экспорт 9%га азайган. Албетте бул көрүнүш өлкөнүн жана элдин капчыгына катуу соккурду. Биримдикке кошуларда убада такыр башкача берилген, иш жүзүндө абал такыр башкача болуп чыга келди. Саламатсыздарбы, эфирде Сереп программасы, анын алып баруучусу мен Айбек Бийбосунов. Коңшу өлкөлөр бизден барган товарга ичи чыкпай кабыл алууга шашылбайт. Бул жерден кучагын жайбай жаткан коңшуларга караганда, алардын тилин таап, талабына жооп бере турган азык-түлүк алып бара албаган бизде күнөө көбүрөөк. Өкмөт эт азыктары сыяктуу азык-түлүккө ийгиликтүү импорт кыла турганга шартты бүгүн дагы түзүп бере элек. Анан кантип чек арасын ачпай жатат деп коңшу казактарды күнөөлөйбүз. Кептин баары өзүбүздө болсо керек. Биримдикке бизди чакырып жатканда ошол учурдагы өкмөт башчы Темир Сариев сыналгыдан түшпөй калган. Бизди сөз менен үндөгөнү менен даярдыкты такыр эле көрбөптүр. Ал киши деле кетти. Андан кийинкиси келди. Эч өзгөрүүнү көрө алган жокпуз. Азыркы өкмөт шайланып жаткан учурда анын курамына шек санап ишенбөөчүлүктөр абдан көп болгон. Ошол учурда парламент ичинде Сооронбай Жээнбеков жоопкерчиликти өз мойнуна ала турганын билдирген. Мына ошондуктан депутаттар аванс менен шайлап жатканын кайра-кайра кайталашкан. Андан көп деле убакыт өткөн жок. Бирок өкмөт тиригирээк боло турган болсо, биринчи баскандар эле көзгө толумдуу көрүнбөк. Курамы өкмөт башчынын өзүн деле ыраазы кылбайт көрүнөт. Дегеним, Сооронбай Жээнбеков 10дон ашык атка минерлерге сөгүш дагы жарыялаганга жетишти. Атка минерлерге сөгүш берүү менен маселе чечилип калбайт. Азыркы учурда өлкөнүн экономикасын көтөрүүдө ыкчам чечимдерди кабыл алуу керек. Бул биримдикке байланышкан азыркы көйгөйлөр бул маселенин чети гана. Жамбаштап жата бере турган болсок, күн сайын күчөгөн. Колкоо кадыр менен бекитилген өкмөт 2 күн мурда жогорку кеңеште депутаттардын алдына келип, Евразиялык экономикалык биримдик боюнча отчет бергенге аракет кылышты. Ал жерде айтылган өкмөттүн жетишкендиктерине караганда кемчилигинин салмагы абдан эле оор болуп турду. Албетте мындай көрүнүштө өкмөттү жактырып, башына сылаган депутаттар дээрлик көрүнгөн жок. Кыскасы, өкмөт түзүмү парламенттин кетип бара жатканда кабагына каар жаап турду. Эң негизгиси айтылган сындарга тиш кайрабай, тескерисинче чыйралып, кетирген кемчиликтерин өзгөртсө эле болгону. Бюджеттин таңсыздыгы сыяктуу көрүнүштү эске алганда быйылкы жыл оор болушу мүмкүн. Андай болгон күндө бизге өкмөттүн эптеген эмес, эбегейсиз колдоосу керек. Бүгүнкү окуяга биздин көз караш мына ушундай болду. Чечим чыгарар өзүңүз. Аман туруңуздар.